Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге грипп оорусу тууралуу маалымат берели деп чыгып отурабыз. Анткени өзүңүздөр жакшы билгендей, суук мезгилдин башталышы менен ушул сасык тумоодон жабыркагандар көбөйөт. Ошол себептүү сиздердеги адашууларды жоюу максатында бүгүнкү подкастты баштап отурабыз. Бүгүнкү менин коногум Жакупбек уулу Каларбек, үй бүлөлүк дарыгер, досум десем дагы болот. Экөөбүз дайыма ушул чоң болуп, ошол окуу убагында дагы, иш убагында дагы көп байланышып жүрөбүз. Кош келипсиң. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр? Демек, алгачкы суроо мындай болсун. Гриппке каршы вакцина алыш керекпи? Негизи абдан туура суроо. Себеби вакцина жылына Кыргызстанда ошол грипптен алдын алуу жана болтурбоо максатында сайылып келет. Ал көбүнчө медицина кызматкерлерине сайылат. Ошондой эле кош бойлуу аялдарга жана дайыма биз өнөкөт оорулар бар адамдар бар, өнөкөт оорулар менен ооруган, мына ошолорго дагы сайылып келет. Сөзсүз түрдө алыш керек. Эми кээ бирлери сайып алдым, бирок ооруп дагы деле ооруп вакцина алгандан кийин деши мүмкүн. Аны сайгандан кийин 2 жумадан кийин иммунитетти пайда кылат. Эгер ошол 2 жумага чейин ооруп кала турган болсо, анда ошол иммунитет толук калыптанып бүтө электин улам. Вирус башта жугуп калса, ооруп калышы мүмкүн. Бирок вакцина сөзсүз түрдө жардамын тийгизет. Алыш керек. Демек, алыш керек, Кезектеги суроо мындай болсун. Мен атам кичинен грипп болсо эле, грипп боло эле тайланга тиче берет да, анан эмне кереги бар дей берем менчи. Чынын айтсам, анча эле бул дарыга ичим чыга бербейт. Өзү ушул тайланкотто оорунун алдын алыш үчүн бир аз башталган болсо, же ооруп калган учурда ичсе болобу? Кандайдыр пайдасы барбы? Ооба, туура. Бул көбүнчө эле бизде жарандарыбыз деле, бейтаптар деле ошондой кылат. Бирок эми бул аты айтып тургандай, грипп бул сасык тумоо вирустук оору болгондуктан ал тайланкот вируска дагы жардам бербейт, бактерияга деле жардам бербейт да. Негизинен эми ал ооруну басуучу деп коебуз. Ошо ооруну убактынча, мисалы, басып үчүн ичсе боло берет. Анан негизинен вируска протеовирусный деп эсептелбейт. Жардамы жок. Жардам бербейт, бирок симптомуна жараша дарыласа боло берет. Өзү грипп баягы симптоматический лечение кылынат да. Ошол себептен ичсе болот. Симптоматический лечение кылат, бирок ал протеовирусный эмес. Пайдасы жок деген. Демек, мисалы оору күчөп турган учурларда ичсе болот, бирок ар бир адамга сунуштала бербейт деп тыянак чыгарсак болот да. Кезектеги суроо мындай болсун. Эми ооруп калуу ыктымалдуулугу негизи 100% ар бир адам. Бирок салыштырмалуу түрдө иммунитети төмөн адамдар көбүрөөк оорушу бул чынбы? Албетте, себеби иммунитети бир эле сасык тумоо эмес. Негизи адамдын иммунитети төмөн болсо, башка деле оорулар менен ооруп калышы мүмкүн. Бирок иммунитети төмөн адам толук түрдө грипп менен ооруп калышы ыктымал. Жок деп айтпайбыз, көбүрөөк салыштырмалуу. Эми ушу иммунитет жөнүндө мага дагы суроолор өтө көп келет да. Иммунитетти кантип көтөрсө болот, иммунитеттин төмөн деп. Анан эми мен чынын айтсам ушу сөздөргө анча ишене бербейм да. Негизи эле өтө көп нерсеге ишенбейм, чынын айтсамчы. Тайланкотко ишенбегендей эле. Ушу иммунитеттин начар экенин билдирген бир 3-4 белгини айтып өтсөң болобу? Иммунитети начар адамдар өзү негизинен жана азыркы тема боюнча эле сасык тумоого эң биринчи ошол иммунитети слабый адамдар чалдыгат. Андан сырткары, эгерде иммунитети төмөн адам боло турган болсо, бир жери мисалы кесилип кетет же болбосо жарааттуу боло турган болсо, алардын айыгышы дагы жайыраак болот десек болот да, иммунитети слабый адамдардын. Андан кийин ошол көбүнчө мындай стресс болуп жүргөн адамдар дагы иммунитети төмөн болуп кетет. Мына ошондой белгилери бар адамдарга оорулар бат жугат десек болот. Демек, мен мындай түшүндүм. Иммунитети төмөндүгүн билгибиз келсе, ошол көп ооруп калган адамдар демек иммунитет төмөнүрөөк болот. И ооруп калса да айыгышы кыйын болот. Ушундай белгилер бар экен да, демек. Анан мен билгенден иммунитет төмөн адамдар ачуулуу болсо керек. Себеби эме да, баягы
Bir jeri ооруп турса өзү деле сезбеши мүмкүн ал ооруп турган жерин. Бирок ошого чыдабай адамдардын мүнөзүнө дагы тынчтык бере албаса керек да. Ушундай дагы болсо керек ага. Кезектеги суроом эмне болсун? Ар жылы грипп болгон адамдар бар да. Мисалы мен деле жыл сайын грипп боло берем. Жок дегенде бир жолу. Ушул нормал эби өзү? Негизи норма эмес. Иммунитети бекем, ден соолугу чың адам, иммунитети жогору адам сасык тумоо менен деле, башка оорулар менен деле оорубайт. Мына өзүңүз билесиз. Эгерде ошол жана айтып өткөндөй эле иммунитет слабый болгон убакта гана жугат. Бул иммунитетибиз коргоочу кызматты аткарат, өзүңүз жакшы билесиз. Ошондуктан норма деп эсептебейбиз. Негизи болбош керек экен. Болбош керек. Кээде эле болуш керек экен да. Мисалы адам грипп болуп калды, мурда ачып атат, тамак ачып атат, муундары ооруп жатат, башталды. Биринчи эмне кылыш керек? Эми негизи бизде сасык тумоонун дагы өзү түрлөрүнө жараша болот. Анан эми эгерде ошол дарыгерге барып, эгер сасык тумоо деп диагноз коюла турган болсо, анда жеңилирээк түрү болсо, эми анан же оор өтүп кетип, эми бизде сасык тумоо жуккандан кийин инкубационный период деп коебуз. Жүрүү мезгили 1 күндөн 3 күнгө чейин аралыкта жугат да, анан кийин белгилери байкала баштайт. Эгер ошол дене табы көтөрүлө турган болсо, жана айтып өткөндөй муундары ооруса, чүчкүрүү, жөтөлүү белгилери байкалып, эми жеңилирээк түрү болсо, анда ошол үй шартында деле, мисалы, суюктукту көп ичип, дене табы көтөрүлбөгөн болсо, анда үй шартында деле оор кабылдоолору жок боло турган болсо, ошол дарылап, суюктукту көп ичип, андан сырткары ошо туура тамактанып, бөлмөнү тез желдетип дарыланса болот. Анан эгерде өтүшүп кабылдоолоруна осложнение деп коебуз, бере турган болсо, анда сөзсүз түрдө дарыгердин кеңеши менен дарыланыш керек. Өз алдынча дарыланууга болбойт. Макул. Демек, эң эле ушул биринчи сууну көбөйттү, үйдө олтурду, ишке барбай койду, ошентип башталды дейли. Тезирээк айыккысы келип атат да. Макул 3 күн дейли. 3 күн эле жетиштүү болсо керек өзү негизи. Ошол 3 күн эле айыгып кетиш үчүн, батыраак айыгып кетиш үчүн да эмне кылса болот? Эми жеңил түрү болсо, ошол жана айткандай эле постельный режим, маска тагыш керек үйдө. Эми биз азыр кыш мезгили жакындап келген үчүн көпчүлүгү үйдө жылуу жерде болушат. Ошондуктан башка адамдарга дагы жугузбаш үчүн айланасындагы эми биз өзү жеке өзүнчө кабинетте, бөлмөдө болуш керек деп айтат. Эми бирок эми ар кимдин шартына байланыштуу. Бир бөлмөдө болуп калса, маска тагыш керек. Жеңил түрү боло турган болсо, ошол масканы дагы 4 саат сайын алмаштырып, туура тамактанып, тазалыкты колду бат-баттан жууп туруш керек. Бөлмөнү желдетип туруш керек. Мына ошондой кылса, жеңил түрү болсо айыгып кетет. Эгер оор түрүнө өтүп кете турган болсо, анда сөзсүз түрдө дары-дармектер менен айыкса болот. Өтүш туура келип калат, а? Өтүштүрүш керек. Грипп менен ангинанын кандай айырмасы бар? Негизи эле грипп бул вирустук оору деп жана айтып өткөндөй эле, вирустар чакырат, вирустук оору. Ал эми ангина болсо, көбүнчө бактериялардан улам пайда болот. Эми буларда белгилери, айырмасы жагынан экөөнө тең эле дене табы көтөрүлөт. Бирок айырмасы ошол грипп болгондой кээде эми ангинада мына бездерибиз шишип кетет да, моюн бездер деп коелу эле. Лимфа бездер шишип кетет. Ал эми гриппте болсо, алар шишибейт. Мына ошолор менен айырмаласак болот. Мен дене табы экөөндө тең эле көтөрүлөт. Бирок эмеде ангинада көбүрөөк көтөрүлүп кетсе керек. Көбүрөөк көтөрүлөт. 38 градустан жогору 40 градуска чейин көтөрүлүп кетет. Гриппте деле эми курч баштала турган болсо, дене табы ошого чейин деле көтөрүлүшү ыктымал. Демек, грипп бул инфекция экен да. Инфекция. Демек, инфекциядан сактаныш керек. Сөзсүз түрдө маска тагыш керек. Коомдук жайларга барганда
ошол эми башка адамдарга жугузбашыбыз керек да. Ал жерде сактаныш керек. Анан эми азыр бизде коомдук транспорттор да көп, алардын туткалары бар, ошолорду кармаганда жугушу мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө үйгө барган учурда колду самындап жууп, таза же болбосо антисептиктер деле алып алсак боло берет. Аларды деле чачып жүрсөк, эми азыр сезон күчөп баштаган убак. Сактыкка кордук жок экен да. Сактыкка туура айтасыз. Грипп менен пневмониянын айырмасы кандай болот? Грипп менен пневмонияда бул ошол пневмония өпкөнүн оорусу, ал деле ошол вирустан дагы болуп калышы мүмкүн пневмония. Анан көбүнчө бактериядан дагы болушу мүмкүн. Ошондуктан эми бизде көбүнчө сасык тумоо болуп туруп, анан өтүшүп кеткенден кийин осложнениясында анан пневмонияга өтүп кетиши мүмкүн. Көбүнчө ошол жаш балдарда азыр кезигет. Кээде ошол 3 күн аралыкта деле жаш балдарда, 1 жашка чейинки балдарда же болбосо 1 жаштан кийинки деле балдарда пневмонияга үйдө ата-энелер жакшы көзөмөлдөбөй пневмонияга толук өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан биринчи эле сасык тумоо байкалып, эми жаш балдарда да биз дагода деп коебуз. Мына ошол балдарда байкала турган болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге барып өтүштүрбөй алдын алыш керек. Себеби өтүшүп кетсе, өлүмгө чейин дагы алып келет. Тиге каршы. Ооба. Пневмония бул адам өлүмүнүн эмеси боюнча 4-нчү орунда турат да, бул дүйнө жүзүндө. Демек коркунучтуу оору. Коркунучтуу албетте. Эми чоң адам болсокпо кыйналып эптеп жеңип кете беребиз, даже пневмония болсо деле. Бирок жаш балдар болсо өтө сак болушубуз керек экен да. Албетте, себеби алар тез эле дем алуусу кыйындап, тез эле ошол оорулушуп кетиши мүмкүн акыбалы. Ошондуктан өз алдынча эч качан дарылоо үй шартында болбойт. Жаш балдар, айрыкча жаш балдар. Сонун жооп болду. Ыраазычылык билдирели. Кезектеги суроо. Очищение ушу сөз азыркы учурда бир мындай актуалдуу да элдин арасында. Эми чынын айтканда врачтардын арасында бул анчалык актуалдуу эмес. Ушу сенин оюңа уккум келип атат да. Очищение деген өзү керек бар организмге. Эми ансыз деле өзү негизи бизде жайындасы болот. Мисалы, организмди тазалоо да бул организм ансыз деле, мисалы, күн убактар болот го, жайындасы күн жакшы тиет, ошол убактарда күнгө күйөт деп коет го бизде. Ошондой күнгө күйүп организмди ансыз деле тазалап, туура тамактанып, витаминдүү мөмө жемиштерди жеп, ансыз деле мындай тазаласа болот да. Анан сөзсүз эле, мисалы, кээ бирлер эми сасык тумоо болбосун, башка болсо деле эми организмди тазалашым керек деп алдын ала деле дары-дармектерди ичип, же болбосо тамчылатма деп коебуз, капельницаларды алып, өзүнчө эле организмге тескерисинче зыян да тийгизип алгандар кезигет да. Эми очищение керек эмес экен. Эми жөнөкөй эле элдик ыкмалар менен деле эми колдонсо болот да. Мисалы, мен жана орозону өтө сонун очищение деп ойлойм да. Туура, ал сөзсүз түрдө орозодо организм тазаланат. Биз эми көбүнчө оорунун көбү туура тамактануу болбогондон улам келип чыгат да ооруларчы. Ошон үчүн организм орозодо эми туура тамактанылат, ойду келди нерселерди жей элбейт. Эми негизи тамактануу менен деле организм тазаласа болот, туура тамактануу. Эми рационду байытып, албетте, мөмө жемиштер, көбүнчө жашылча мөмө жемиштер организмге витаминди дагы көтөрөт, грипптен дагы сактайт десек болот организмге. Ошо биз ошол башталганда эле кылбашыбыз керек да, аны алдын ала, мына ушул октябрь айларында уже вакцина дагы сайылат гриппке. Ошого чейин кам көрүп организмди, иммунитетти чыңдап алсак, мына ошол оору башталган убактарда көбүнчө боло бербейт организм. Адамдар мындай ойлойт да, кандай десем, ооруп калсаң врачтар бар деп ойлойт да. Чынын айтканда мен айтам да дайым эле, бизге муктаж болбош керек да. Ар бир адам күн сайын ден соолук үчүн кандайдыр бир нерсе кылыш керек. Албетте, сөзсүз түрдө ар бир адам өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек, көнүгүүлөрдү жасаш керек, көп басыш керек десек болот. Ошол эле учурда туура тамактанса,
ар бир адам өзүнүн ден соолугун оорубай дени сак жашоодо жүрсө толук болот. Эми сөзсүз эле өзүңүз айткандай дарыгердин кеңеши менен дары дармектердин негизинде организмге айыкпай өзүбүз деле ушул организмге ошол нерселерди жасасак болот. Салым кошуп туруш керек да. Албетте. Эми грипптин мөөнөтү орточо 1 жума деп коелу. Шуну тездетип берсе болобу? Тез айыгып кетсе болобу? Эми тез айыкса болот. Эми ал көбүнчө дары дармектер, эми оор түрүндө болсо дары дармектер менен айыгып кетсе сөзсүз түрдө болот. Жеңил түрү болсо ошол туура тамактануу менен жана айтып өткөндөй эле айыгып кетсе сөзсүз түрдө болот. Эми грипп болгондо антибиотик ичиш керекпи? Абдан туура суроо бердиңиз. Себеби бизде азыр адамдар өздөрү деле врач болуп кеткен десек болот, өз алдынча дарыланышат. Эми вирустуу оору деп жана айтып өткөндөй грипп вирустуу болгон үчүн антибиотик эч кандай таасир бербейт. Себеби антибиотик ал бактерияга каршы таасир эткендиктен. Эми мисалга мындай жөнөкөй тил менен айтканда эле бизде эми автоунаа бар, баарында эле. Мисалы сиздин автоунааңыз солярка менен жүрсө, менин автоунаам бензин менен жүрөт. Эми ошол солярка менен жүргөн автоунаага бензинди куюп койсо жүрбөсө керек. Ошол сыяктуу эле вируска каршы дары ичсе, сасык тумоодо вируска каршы дары ичиш керек. Антибиотикти мисалы ушу көп адашат да, мен мынаны ичип атам. Бизде өзү рабочий эле күндө иче турган дарылар бар, антибиотикалар дагы. Анан ошонун айынан пневмонияга, оор кабылдоолорго, мисалы бронхит, бронхиальный астма деп коебуз, мына ошолорго өтүп кеткендер туура дарыланмагандан, өз алдынча дарылагандан улам мына ошондой өтүп кетет. Антибиотик жардам бербейт. Эгерде осложнение бере турган болсо, мисалы атит деп коебуз, кулактын оорушу, синусит деп коебуз, пневмония ошонун ичинде эле мына ошол учурларда антибиотик колдонулат. Анан эгерде сасык тумоо деп диагноз коюла турган болсо, анда өзүнө антибиотик колдонулбайт. Макул, өтө сонун жооп болду. Демек, вирусқа каршы дары ичсек болот экен. Албетте, сасык тумоодо айтып тургандай вирусный болгондуктан сөзсүз түрдө вируска каршы дары жардам берет. Жардам берет сөзсүз түрдө. Жөнөкөй бир мисал, кайсы таблетканы сунуштайт элем мисалы? Эми биз азыр бир таблетканы айтсак реклама кылгандай болуп калбайлы. Эми кээ бир аны айткандан кийин сөзсүз түрдө ичүүсүн дагы айтыш керек да, себеби ал жашына байланыштуу болушу мүмкүн. Биздикилер сразу эле аптекага жүгүрүшөт дагы анда дарыны айтты дешип, ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан дарыгердин кеңеши менен гана ичүү сунушталат. Бирок сөзсүз түрдө противовирусный дары ичиш керек. Жакшы. Сон жооп. Ушу грипп болгондо мен макул грипп болбой эле койсун. Негизи эле жашоодо адам таблетка, капсула, витаминдер бар го. Ошолорду ичиш керекпи? Ошолордун жардамы барбы кандайдыр? Өзүң сунуштайсыңбы мисалы врач катары пациенттериңе? Эми ал витаминдерди ансыз деле өзү биз витаминдерди тамак аштан деле алсак болот да. Эми сөзсүз эле дары дармекти ичип, эми ал мен таптакыр дары дармекти сунуштабайм деген ойдо эмес. Сегиз дары дармектер деле сунуштала турган, сөзсүз түрдө керек боло турган учурлар болот. Витаминдерди сунуш кылабыз сөзсүз түрдө. Андан сырткары эми өзү деле эми витаминдүү тамактарды жесе деле витаминдер адамда бай болот десек болот да. Эми дары дармекти сунуш болгон учурларда сөзсүз түрдө сунуш жасайбыз. Себеби дары дармектин дагы жардамы менен витамин толукталат бизде. Кээ бир учурларда экен да. Албетте. Мындай суроо болсун. Ден соолукту кантип жакшыртсак болот? 3 сунуш айтып өтчү. Кандай кылсак жакшы болот ден соолук? Ден соолукту негизинен эң биринчиден өзүбүз ден соолугубузду албетте карашыбыз керек. Биринчиден жана айтып өткөндөй эле биринчиден эң биринчи туура тамактанышыбыз керек. Кыймыл аракетти көп кылышыбыз керек. Көп басышыбыз керек. Себеби дегенде кан айлануу дагы жакшырат дагы. Мына ошондон улам организмибиз жакшы болот. Анан сөзсүз түрдө оорубаш үчүн 1 жылда 2 жолу дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп турушубуз керек. Керектүү дары
анализдерди тапшырып турушубуз керек сөзсүз түрдө. Эми организмде ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Сөзсүз түрдө оорунун алдын алуу үчүн дарыгерге бир жылда 2 жолу ар 6 айда текшерилип турсак, оорунун алдын алабыз. Мисалы эми кан басымыбызды өлчөп турушубуз керек. Ар бир жашаган жарандарыбызда үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар. Ошол жерге барып, кан басымыбызды жөнөкөй өлчөп туруш керек. Кээ бир оорулар бар да эми. Мен кан басымым канчада жүргөнүн дагы билбеймин. Өлчөткөн эмесмин өмүрү, же болбосо дары дармек ичкен эмесмин, укол алган эмесмин деген бейтаптар бар да. Андай кайдыгер карабай, сөзсүз түрдө дарыгердин кеңешин алып турса, эми сөзсүз түрдө эле дары дармек алып укол албаш керек. Эми бир сыйра кароодон өткөзүп койсо, ден соолугуна дагы жакшы болот, оорунун дагы алдын алат десек болот. Абдан жакшы. Демек, врачка сөзсүз баш керек экен да. Бир жылда 2 жолу көзөмөлдөн өтүп койсо болот. Жакшы, жакшы. Суук тиүү деген бир термин бар да. Ушу суук тиүү деген реалдуу нерсеби? Эми бул суук тиүү бизде эми көбүнчө кандай десек, баш жуат деп айтып калабыз го, баш жуат же башка дейт. Эми ал деле болушу мүмкүн. Эми суукта жүрүп, тоңуп калса, мисалы суук көбүнчө, анда ошо организмде көбүнчө вирус жанакындай ошондон улам, анан күчөп кете турган болсо, ал дагы кошумча болсо, анан ошол суук тиүү деген эми бизде жөнөкөй тил менен айтабыз эми аны. Карапайым калк суук тиүү деп айтат. Эми биз өз медициналык тил менен айтканда ошол вирус, бактерия деп коебуз. Мына ошондордон улам кошумча болот ал дагы. Классирующий фактордун болгон нерсе экен да. Ошондой десек болот. Негизинен баары эле бир инфекциянын таасиринде болот. Таасиринен улам болот. Эми бизде жана айтып өткөндөй инкубационный период 1 күндөн 3 күнгө чейин деп атпайбызбы? Эми ал 1 күн мисалы жуктуу, ал 3 күндө билине турган болсо, ошого чейин мисалы баняга барып деп коебуз, дагы башка 3 күн ичинде чейин кылып койсо, эми ошол себепчи болуп калат десек болот. Вирус жуккан, бирок ал себеп болуп калышы мүмкүн. Ооба. Анан кезектеги суроо мындай болсун. Кайсы топтогу адамдар үчүн грипп өзгөчө коркунучтуу? Абдан туура суроо. Көбүнчө эми бизде сасык тумоо, өнөкөт оорулары бар адамдарда көбүнчө коркунучтуу болот десек болот да. Себеби алар иммунитети дагы төмөн болушу мүмкүн. Эгерде кандай оору болбосун, биринчи очередде мына ошолорго жугат. Эми алар көбүнчө сахарный диабет адамдар деп коебуз, өнөкөт оорусу барлар, бронхит деп коебуз. Ошол сразу эле эми бул сасык тумоо дагы дем алуу органдарынын оорусу болгондуктан мына мурун көңдөйүнөн башталып, ошол эми чүчкүрөт, жөтөлөт, ошентип вирус жуккандан кийин ошо пневмонияга алып келет деп айттык. Жана бронхит, бронхиальный астма, мына ошосу бар адамдар өтө этият болуш керек. Сак болуш керек. Мына ошолор вакцина алып койсо, оору жеңил өтөт десек болот. Өтө жакшы. Өнөкөт көбүнчө эми сиздин сурооңузга өнөкөт оорулар барларга коркунучтуу. Антигриппин деген бир дары бар да. Ушу керекпи? Эми жана Тайгалкут айтып өткөндөй эле, ал деле вирусный дары эмес десек болот, же бактерияга каршы деле дары эмес. Бирок ошол симптомуна жараша ооруну басат турган, оору басаңдатуучу гана касиетке эффект берет десек болот, ооруну баса турган. Бизде ошол көп эле антигриппин иштим болбой атат. Дагы жанагы айткандай ушуну порошокторду иштим болбой атат, сасык тумоо дейт. Мына ошону жана айтып өткөндөй вируска каршы таасирин тийгизбейт. Ошондон улам айыкпай өзү дагы убакыт өткөзөт. Анан туура эмес лечение кылгандан улам оорулары күчөп кетиши мүмкүн. Бирок симптоматический белгилерине жараша ичсе болот. Мисалы башы ооруп аткан болсо, башын басышы мүмкүн десек болот мисалы. Симптомуна жараша, бирок противовирусный дарылар өзүнчө назначить этилип, өзүнчө жазылат. Ал себеби бат айыкканга, именно ошол вирусуна каршы ооруну басаңдатканга, жок кылганга десек болот, таасирин тийгизет. Ар бир адам сунуштала бербейт экен. Сунуштала бербейт. Дарысыз эле эч нерсе ичпей эле грипптен айыгып кетсе болобу? Айыгып кетсе болот. Эми башында айткандай жеңил түрү болсо,
айыгып кетсе болот. Эгерде оор түрлөрү боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө дарыгердин кеңеши менен, дары дармек менен айыгат. Ансыз өз алдынча дарылаганга туура келбейт. Себеби жана айтып өткөндөй эле оор кабылдоолорго толук алып келиши мүмкүн. Өз алдынча дарылоо эч качан сунуш кылынбайт, эгерде ошол сасык тумоо деп диагноз коюла турган болсо. Себеби ошол өз алдынча дарылап, анан ошондон улам оор кабылдоолорго жана айтып өткөндөй эле алып келиши мүмкүн толук. Эркектер өз чыдамы жок болот да негедир. Даже грипп болуп калса деле кересин айтып салат да. Ушу эмнеге мындай деп ойлойсуң? Эркектер эмнеге чыдамы жок? Эми ар бир эле эркектер чыдамы жок деп айтууга болбойт. Себеби чыдамдуулар деле бар десек болот да. Анан көбүнчө эми эркектер биз физикалык иштерди көп кылабыз. Анан эми үй бүлөнү түйшүк эркектерде болот. Анан ошондон улам психикалык жактан мисалы стресс болушу мүмкүн. Же башка нерселерден улам эми ооруп кала турган болсо, ошонун таасиринен улам эмоционалдык, ошондон улам чыдамсыз болуп калышы мүмкүн деп ойлойбуз. Ар бир эле эмес да экен. Ар бир эле эркектерде чыдамы жок деп айтууга туура келет. Азыр эми элдин үнүн уксаң, баары бир соц тармактарда көрүп калабыз да. Эркектер таарынчак болуп кетип атат, эркектер чыдамы жок болуп кетип атат деген сөздөр бар да. Ушул канчалык мындай реалдуу деп ойлойсуң? Чын эле ошондой болуп баратабызбы? Эми ал деле туура болушу мүмкүн. Эми негизи чыдамдуу эркектер деле бар десек болот. Ошол жана айтып өткөндөй эле алар деле ошол стресстен улам болушу мүмкүн. Чыдамы жоктугу, анан баттарынчак болгону да ошо жашоо шартына байланыштуу болушу мүмкүн ар бир адамдын. Ар кандай экен? Ар кандай. Адам ар кандай да. Анан эми көбүнчө дагы бир айта кетүүчү нерсе бул азыр эми энергетик деп көп чыкты го бизде. Эркектер демекчи ушул эркектерге дагы бул сунуштабайт элем, себеби ал дагы туура тамактануунун катарына кирет да. Мына энергетиктер өтө көбөйүп кетти бизде. Кыргызстанда азыр жаш баласы деле энергетик ичет, чоңдор деле энергетик ичет. Ал ошол организмге өзүңүз жакшы билесиз. Организмге өтө канты дагы составында көп экен да. Ал дагы эми организмге терс таасирин тийгизет. Эркектерге деле мына бөйрөк, боор оорулары азыркы убакта өтө көбөйүп кетти. Мына ошолорго дагы кан басымын дагы жогорулап кетиши мүмкүн, кант диабетине дагы ошолор да алып келиши мүмкүн. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн жашоосу үчүн туура тамактанып, мына ошол жаман адаттардан арылса, ошол энергетиктерден, анда ошол дени сак мамлекетибиз дагы элдер ушул дени сак болот, мамлекетке дагы күч келбейт десек болот да. Себеби көп убакта деле көрдүк. Ушул алдын алыш керек деп айтмакчымын ар бир адам. Эми биз айта беребиз, бирок чынын айтайын, ишенбейт да. Өзүнүн башына жетмей сайын. Мисалы, даамдуу болуп турса, рахат берип атса адамга, анан тамекинин зыяндуу экенин баарыбыз эле билебиз да. Мен кече жакында билдим, анан чындап эмне үчүн зыяндуу экенин аныктадым да, уктум дегеним. Мисалы, ошол тамеки өпкөгө зыян деп айтылып жүрөт да, бирок бул өпкөдөн дагы көбүрөөк кан тамырларга зыян экен да. Жүрөк кан тамыр оорулары, жана атеросклероз деп коет го. Ошол кан тамырдын тосулушуна түздөн түз себеп болот экен да бул тамеки. Ошонун негизинде жанагы инфаркт, инсульт деген нерсеге эң көп алып баруучу фактор болуп калат экен. Ошол эле орунда жана сен айтып өткөн энергетиктин деле ушул биздин жабыркашыбызда, өмүрүбүздүн кыскарышында ролу өтө чоң тилге каршы. Бирок эми аны баары бир адам өз башынан көрмөй сайын ишенбейт да. Анан семиз адамдар болобу, жарык адамдарбы? Сенин оюң кандай? Азыр эми негизи сасык тумоо менен же дегиз оорулар менен? Сасык тумоо менен мисалы. Мисалы эми сасык тумоо менен боло турган болсо, ал эми жана айтып өткөндөй эле иммунитетине байланыштуу болот. Эми биз бөлбөйбүз көбүнчө эми толук адамдар ооруйт же болбосо арык адамдар ооруйт деп.
ар бир адамдын организмине жараша болот. Эгерде кимдин иммунитети төмөн боло турган болсо, мына ошол адамга жугушу мүмкүн. Анан толук болуп деле ооругандар көп десек болот, арык болуп деле ооругандар көп. Эми организмден байланыштуу, көз каранды десек болот. Бөлүш кыйын экен да. Бөлүш кыйын. Анан адамды ооруткан өтө чоң маанилүү фактор бул стресс, тилекке каршы. Бирок эми стресс болбой коюш дагы кыйын экен. Сен ушу адис катары ушу стресс болбош үчүн эмне кылсак деп сунуштайт элең? Азыркы убакытта эми стресс болбош үчүн көбүнчө бир спорт менен машыксак болот. Мисалы эми өзүбүздү алаксыз туруш керек да. Спорт менен машыксак болот. Анан хобби деп коебуз эми бизде. Эми ар бир адам эмнеге кызыга турган болсо, мына ошол нерсе менен алектенсе болот. Анан көбүнчө үйдө олтурган убакта улам стресс болушу мүмкүн. Анан жашоо образын дагы бир башка жака буруш керек. Эми бир эле калыпта жүргөн адамдар көбүнчө стресс болот. Ошондуктан жашоо образын мисалы эми өзү көңүл көтөрө турган кээ бир адамдарга стресстен арылыш үчүн музыка угушу мүмкүн кээ бир адамдар, жана кээ бир адамдар эми спорт менен алектенет. Мына ошондой бир эле образда жүрө бербей, башка дагы жашоо режимин өзгөртө турган болсо, стресстин көбүнчө алдын алат десек болот да. Сонун жооптор болду. Ыраазычылык билдирем. Айрыкча ушул акыркы айткан ойлоруңузга өтө кошулам. Ар ким ар кандай, айрыкча ушул убактысы өтө тыгыз болбогон адамдар көп стресс болот. Мен бул сөзгө толук кошулам. Менен негизинен сиздерге айткыбыз келген маалыматтардын баарын жеткирдик деп ойлойм. Кудай буюрса, калдар менен алдыда дагы бир подкаст уюштурабыз. Ага дагы жакшы бир тема даярдап сиздерге пайдалуу бир маалыматтар жеткирели деп ниеттенебиз. Анан ушул алдыда ар бир адамдын ар кандай маселелери бар да, оорулар бар. Ошого жараша суроолоруңуздар болсо, ой пикирлериңиздер болсо, комментарийге жазып койсоңуздар болот. Анан каттала электер баракчага, ушу каналга сөзсүз түрдө подписаться дегенди басып коюңуздар. Анткени сиздерге керектүү болгон маалыматтар байма-бай чыгып турат. Анан сен издеп калган пациенттер болуп калышы мүмкүн. Ошолорго телефон номерин эки ирет айтып өтсөң. 0778 35 61 52. Дагы бир жолу кайталап кетели. 0778 35 61 52. Ыраазычылык билдирем. Кош келипсиң. Сизге дагы ыраазычылык.